Асоль Молдохматова, актер Азиз Мурадилаев оор абалда ооруканага түштү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү театр жана кино актеру Азиз Мурадилаев ооруканага түштү. Учурда анын абалы оор экени айтылды. Актер Борбор каладагы ооруканалардын биринде жана нуруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына Асоль Молдохматова билдирди. Азиз Мурадилаев бир нече жыл бою өзүнүн чыгармачылыгы менен жакындарын, досторун, көрөрмандарын кубандуу үчүн бар күчүн жумшап, оорусу менен күрөшүп келди. Мага Азиздин жубайы байланышып, анын ооруканада экенин айтты. Ага операция жасатуу үчүн акча топтоого жардам берүүмдү суранды. Азиз боор цирроз оорусу менен жабыркап келет. Ал тез аранын ичинде боорун алмаштырууга муктаж. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, буга чейин да коомчулук тарабынан Азиздин операциясына делип акча топтолгон. Актерго 2016-жылы Москвадагы клиникалардын биринде кан тамырларын бири-бирине туташтырган операция жасалган. Андан кийин түрк клиникаларынын биринде дарыланган. Дарылоо ийгиликтүү өткөнүнө байланыштуу. Дарыгерлер боорун алмаштырууга зарылдык жок экенин айтышкан. Эл тарабынан топтолгон каражаттын калган бөлүгү Мурат Мамбетовдун уулунун дарылануусу үчүн берилген. Эми актерубуз кайрадан биздин колдообузга муктаж болуп турат. Анын катуу шишиги бар, суюктук чыкпайт, сүйлөй да албай калган. Убактыбыз өтө аз, дейт Молдохматова. Актердун өмүрүн сактап калуу үчүн $45,000 акча каражаты керектелет. Жардам берүүнү каалаган жарандар төмөндөгү эсеп аркылуу акча которсо болот. Элсом 0553 33 04 31. Булак Супер KG. Өзгө жерде жүрүп, өзүңүздүн дүкөндү сагындыңызбы? Москва шаарындагы кадырман мекендештер, сиздерди жаңыдан эл сүймөнчүгүнө айланып бараткан Адал аш халал эт дүкөндөр тармагы өз кызматтарын сунуштайт. Адал аш дүкөндөрү сатууга чыгарып жаткан мал, кой, козу, жылкы жана тоок эттеринин тазалыгына, жумшактыгына жана адалдыгына бардык тараптан жооп берет. Ошондой эле малдын боорун, жүрөгүн, тилин, сары жүрмөлөрүн да сатып алсаңыз болот. Кыргызстанда өндүрүлүп чыгарылган тойбоз колбасалары, эл сүйөр, сонун, балширин, шоро компанияларынын продукциялары жана суусундуктарынын түрлөрү сатылат. Куран окутуу, ар кандай тойлор жана башка мааракелерге буйрутмаларды кабыл алабыз. Сиз каалагандай кылып, эттерди устукандап даярдап берүү кызматы акысыз. Эң негизгиси, үйүңүзгө чейин бат жана ишенимдүү жеткирип берүү кызматы да бар. Жеткирүү убактысы 90 мүнөт. Байланыш номерларыбыз +7925 676 34 17 +7964 701 41 76. Биздин даректер: метро Медведкова, Широкая 27, саат 10дон кечки 9га чейин. Метро Новогиреева, Вишняковская 12, саат 9дан кечки 9га чейин. Метро Шелковская, Рынок Мандарин, место Д22, саат 7ден кечки 8ге чейин иштейбиз. Адал аш дүкөндөр тармагы ар дайым сиздердин кызматта. Акция. Кыргыз-тажик чегара өкүлдөрү жолугушту. Бүгүн 3 декабрда Кыргызстандын жана Тажикстандын чегара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болду. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, жыйынга Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Тажикстандын тургундарынын ортосундагы мушташуунун чоо жайын изилдеп чыгышты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар чегарага жакын жайгашкан айылдардын тургундарынын ортосунда провокацияларга жана кырдаалдын корчушуна жол бербөө боюнча макулдашышты деп айтылат билдирүүдө. Мушташ фактысы Ички иштер министрлигинин аймактык органдары тарабынан иликтене турган болду. Ал эми окуя болгон аймакка Ички иштер министрлигинин кошумча отряддары жибериле турганы айтылды. Белгилүү болгондой, тараптар мындай окуялардын алдын алуу боюнча биргелешип иш алып барууну макулдашышты. Булак Супер KG. Путин Украинага жасалган ракеталык соккуларды Крым көпүрөсүнө жасалган чабуулга жооп деп атады. Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын канцлери Олаф Шольц менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Украинадагы буталарга соккуруунун Киевдин Крым көпүрөсүнө соккурган чабуулдарына сөзсүз жооп болгонун айтты. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымдалды. Владимир Путин Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагындагы айрым буталарга так ракеталык соккулардан узак убакыт бою карманганын, бирок кийинчерээк алар Киевдин Орусиянын жарандык инфраструктурасына, анын ичинде Орусиянын жарандык инфраструктурасына, ошол эле Крым көпүрөсү жана энергетикалык объектилерине каршы чагымчыл чабуулдарына аргасыз жооп болгонун баса белгиледи.
Буга чейин айтылгандай, Германиянын канцлери менен сүйлөшүү германиялык тараптын демилгеси менен болгон диалогдун жүрүшүндө орус лидери Германиянын башчысына атайын аскердик операцияны өткөрүү боюнча орусиялык фундаменталдык ыкмаларды түшүндүрдү. Эске салсак, 8 декабрда Крымский көпүрөсүндө жүк ташуучу унаа жарылып, анын кесепетинен 2 вагондун аралыгы жарым-жартылай кулап, ошондой эле поездин 7 май куюучу цистернасы күйүп кеткен. Анда Орусиянын президенти Владимир Путин бул теракттын заказчылары жана аткаруучулары Украинанын атайын кызматтары экенин айткан. 19 ноябрда Крымский көпүрөсүндө жүк ташуучу унаанын жарылуусунан жабыркаган жолдун 4 аралыгы тең монтаждоо иштери аяктады. Булак Назар Ньюс KG. АКШ акыркы үлгүдөгү стратегиялык бомбалагычты көрсөттү. Жума күнү кечинде АКШдагы коргонуу жаатында иш алып барган эң ири подрядчыларынын бири Northrop Grumman компаниясы акыркы үлгүдөгү B-21 Raider жашыруун стратегиялык бомбардирин көрсөттү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Салтанат Палмдейлдеги Калифорния заводдо АКШнын коргоо министри Ллойд Остиндин катышуусунда өттү. Өндүрүүчүнүн бомбалагычты дүйнөдөгү жалгыз 6-чы муундагы учак катары сыпаттап келишет. Бомбалоочу учактар флоту өлкөнүн аба күчтөрүнүн негизи. АКШ армиясы аба күчтөрү өзгөрүп жаткан азыркыдай учурда дүйнөнүн каалаган жеринде коркунучтарды жок кылат, деди техниканы жасап чыккан тараптын өкүлү Кэти Уэрден. B-21 Raider Northrop Grumman компаниясынын айтымында дүйнөнүн каалаган жерине жете алат, өзөктүк жана өзөктүк эмес куралдарды ташыйт жана эң алдыңкы абадан коргонуу системасынан артыкчылык кылат. Ошол эле учурда келечекте мындай моделдин учкучсуз модификациялары да дүйнөгө сунушталат деп күтүлүүдө. АКШ армиясы бул учактардын кеминде 100гө жакынын алуу пландары жөнүндө айтып жатат. Пентагон 2023 жылдан 2027 жылга чейин B-21 программасы үчүн $19 миллиард ашык каражат бөлгөн. Булак Спутник KG. ЖМК. Британияда жумушчулар жабырт иш таштап хаос жарылат. Улуу Британия бир катар тармактардагы көптөгөн жумушчулардын иш таштоосуна кабылып, анын алды декабрдын аягына чейин созулат. Мунун кесепетинен мекемелердин иши үскүлтүккө учурап, миллиондогон адам үчүн көйгөй жаралат. Бул туурасында The Telegraph басылмасы жазганын РИА Новости билдирди. Акцияга темир жолчулар, медайымдар, тез жардам, деңиз жана автотранспорт кызматкерлери, мугалимдер, күзөтчүлөр, накталай акча менен операция жүргүзгөн жумушчулар, почта кызматкерлери жана башка тармактын жумушчулары катышууну пландап жатат. Мындай иш таштоодон жаралган хаос күн сайын сезилип турарын белгилеген. Наразычылык акциянын чыныгы масштабы өтө чоң болот. Анткени чыгар аскерлери, паспорт столдун жана улуттук автоунаа жолдорунун кызматкерлери да камтылган мамлекеттик кызматкерлердин профсоюзу иш таштоону колдоду. Бирок акцияны өткөрүү күнү тактала элек деп жазылат макалада. The Telegraph белгилегендей, жашоонун наркын кымбаттатып тынымсыз өсүп жаткан инфляция шартында профсоюздар маянаны алгылыктуу өлчөмдө көбөйтүүнү талап кылып жатат. Ошол эле учурда Британ өкмөтү профсоюздар сүйлөшүүгө келүүнүн ордуна иш таштоо уюштуруп жатканы миллиондогон адамды түйшүккө салат деп эсептейт. Орусия Украинада атайын операциянын баштагандан кийин Батыш Москвага карата санкциялык басымдарын күчөткөн. Бирок логистикалык чынжырчанын бузулушу Европада жана АКШда күйүүчү май менен азык-түлүктүн кымбатташын шарттады. Улуу Британияда жашоо наркынын өсүшү миллиондогон адамга сокку уруп жатат. Англиянын банкы базалык пайыздык ставканы 3%га чейин көтөрдү. Ошондой эле экономикасы артка кетип, мындай кырдаал 2024 жылдын биринчи жарымына чейин созулары күтүлүүдө. Өлкөдө жылдык инфляция октябрдын аягы менен 11,1% түздү. Булак Назар Ньюс KG.